Урматтуу биздин эми 4-чү башкармалыктын кызматкерлери биз мынакей 4-чү башкармалыкты түзүп, мэриянын алдына түздөн-түз жетекчиликке алып туруп силерди түздүк. Бул биздин муниципалдык менчиги боюнча башкармалык. Тилекке каршы мен ачыгын айтып коеюн башынан баштап. Мына мен силер менен буга чейин силер департамент болуп турган учуруңарда 3 рет жолуктук болуш керек, калп айтпасам. Мына араңарда азыр бар, айрымда калганда 3 рет ушул жерден алдыңарга келип, чын айтканда сурандык. Урматтуу кызматкерлер, муниципалдык менчиги боюнча көптөгөн көйгөйлөр жаралып атат. Силер жаран менен иштеген, Бишкек шаарынын тургундары менен иштеген ишиңер жарабайт деп эле бетиңерге айтканбыз. Экинчи жагдай, айрым чечимдерди силер күтөт экенсиңер. Мына азыр мэр чалат, вице-мэр чалат, тапшырмасын берет, анан ошонун алкагында кайсы бир кагаздарды ишке алабыз деп. Же болбосо өзүңөрдүн башка жол жобосу менен анын баасы бар да бул иштин кагазын алдыга жыла турган. Түшүнүңөрбү, бизде бүгүн азыр муниципалдык мамлекеттик кызматта дагы мыйзамдардын өзгөрүүлөрү да болуп атат. Ал жерге кызматка алуу, кызматтан кетирүү тартиби дагы өзгөрүлүп атат. Талаптар да өзгөрүлүп атат. Туурабы? Ошол талаптарга такап Ильяс Жексенбаев өзүңүз тарабыңыздан жардам берип, мен дагы бир жолу айтып атам. Текшерүү мөөнөтүн коесуңар. Алдык биз ооба кызматка, бирок талаптарды башка кызматкерлерге караганда 10 эсе күчөтөсүң. Азыркы заманда бизде күтүп аткан, карап аткан киши жок, бизде деген талап бир эле. Тескерисинче көзөмөл күчөп атат. Мыйзамсыз иштерге мен ушу билбей кол коюп алдым элем, түшүнбөй сөз айтып алдым элем деген болбойт. Силерге мынакей Талгат Төлөсүнович кызматка коюлду. Талгат Төлөсүнович. Отур. Эми ар дайым башкармалыкты дагы эми артка тартып, жаман көрсөтүп, иш жүргүзгөнгө биз жол бербейбиз. Ал жерден далилдеши да кереги жок, башкасы да кереги жок. Эгер кайсы бир жагы көрүнүштөр чыга баштаган болсо, мурунку жолго салып аткан болгон болуп атса, бир күндө кармабай кызматтан кетиресиң.